Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Imam Navawi топтогон 40 хадис китебин улантабыз. Бүгүн 5-чи хадистебиз. Ана уммил муъминин, момундардын энеси болгон Айша энебиз кабарлайт. Ман ахтафа фи амрина ада ма лейса минху фахуа рад. Бул хадис Бухари, Муслимде келген. Ким бир жаңылык нерсени биздин буйругубузда болбогон нерсени жасай турган болсо, ал кайтарылат. Жана Муслимдин риваятында болсо, ким бир амал кылып, алда биздин буйругубуз болбосо, ал дагы кайтарылат деп келет. Хадистин кыска мазмуну. Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аялы, момундардын энеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аялдары мусулмандарга, момундарга эне болуп саналат. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мусулмандарга Аллах Таалам Куранда айткандай: "Ан-набию аула бил муъминина мин анфусихим ва азважуху уммахатухум." Пайгамбар момундарга өздөрүнүн жанынан да артык дейт. Мындайча айтканда, бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз өзүбүзгө күйгөндөн дагы көбүрөөк күйөт. Ошон үчүн пайгамбарды биз алейхиссалату вассалам адамдардан жана өзүбүздөн дагы эң жакын, эң жакшы көрөбүз. Ал эми анын аялдары бул үммөттүн апалары. Айша энебиздин Абдулла деген баласы болгон эмес, бирок ошол өкүнкү сабактарда айтканбыз, куния деп, Умму Абдулла, Абдулланын апасы деп. Кичинекей кезинен эле баланчанын апасы, баланчанын атасы деп койсо, бул аябай жакшы, ушул ат менен таанылып калат. Адам дагы өз кичинекей болсо да өзүн жакшы сезет, улуу сезет, айлана чөйрөсүн урматтуу сезет деп таасири чоң. Жана дагы ар кандай жаман лакаптар менен адамдар атабайт. Айша энебиз бул үммөттө орду аябай чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрлүк жары. Бунун атасы дагы чынчыл, өзү да чынчыл деген ат менен таанылган. Ислам үммөтүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен таркалган ровилер бар, ушу сахабалар. Абу Хурайра мисалы, биз билебиз, эң көп хадистерди кабарлаган бул үммөткө. Ошонун 7 сахаба таанылган. Ошол 7-нин бири жалгыз эркектердин арасынан жалгыз ушул Айша энебиз. Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жашады, көрдү. Мына аялдын дагы үйдө эле болуп канча деген илимдерди топтоп ушул үммөткө кабарлаган. Андан кийин Умму Абдулла деген, Абдулла бул кимдин баласы? Абу Бакр радиаллаху анху, дагы бир кызы болгон Асма деген, ошонун баласы. Абдулла ибн Зубайр. Айша энебиз мындай эжеси, апасынын сиңдиси, эжеси. Ошон үчүн исламда айтат, апанын бир тууганы бала үчүн же кыз үчүн энедей өкүмү. Аннал хала би манзилатул. Кимдин апасынын эжеси же сиңдиси болсо, жакшы мамиледе апасын сыйлагандай сыйлаш керек исламда. Орду аябай чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисте ким биздин бир иш жасап, анда биздин буйрук болбосо ал кайтарылат дегени шариатта болбосо деген сөз. Мындайча айтканда, жаңы бир ибадатты таап чыкты. Ал нерсе Аллах Тааланын китебинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө жок деген сөз. Себеби ибадаттар, алымдар айткандай, тауқифия деп коет. Ибадат тауқифия деген эмне деген сөз десе, тауқифия деген сөз ал амал кылынганда сөзсүз ага көрсөтмө, багыт, далил болуш керек. Кайдан болуш керек? Аллах Тааланын китебинен жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн сөзсүз болуш керек. Эгерде ага далил болбосо, Аллахтын китебинде пайгамбарда алейхиссалату вассалам көрсөтмө, багыт эч нерсе болбосо, аны кылган болбойт. Ал диндеги жаңылык, бидат деп саналат. Аны менен ким Аллахка жакындайм, сооп үмүт кылам десе, ал эч кандай Аллахка жакындабай эле алыстайт, эч кандай сооп эмес, күнөө жазылат. Аллах сактасын, ошонун артынан бирөө ээрчип, аны да кыла турган болсо, анын дагы күнөөлөрү ким муну баштап берген болсо, ошого кемебей күнөөсү бара берет. Амалы кайтарылат деген эмне деген сөз Аллах Таалам кабыл кылбайт. Себеби биз билебиз, ахли сунна жамаада ибадат эки шарт болмойчу, ибадат кабыл болбойт. Биринчиси Аллах Таалам болгон ихлас. Экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон эргешүү, ээрчүү. Мына ушул эки шарт болмойчу кайсы гана амал болбосун, ал кабыл кылынбайт. Ибадат кылганда кадимки ихлас менен кылып, ошол нерсе Аллах үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп кылгандай эле, анын сырткы көрүнүшү дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө шайкеш, дал, туура келиш керек, окшош керек. Алымдар бул хадисти исламда 4 хадис бар. Дин ошонун тегерегинде айланат десе, ошонун бири деп атаган. Иннамал амали бинният, амалдар ниетке жараша болот деген. Ички амалдар тараза болсо, жүрөк амалдарына. Ал эми бул хадис 5-чи хадис. Кимде бир амал кылып, анда биздин буйрук болбосо ал кайтарылат деген хадис азыркы. Бул сырткы амалдарга тараза дейт. Тараза деген сөз сиздин амалыңыз Аллахтын алдында кабыл болобу, болбойбу,
Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал келеби келбейби, мына ушул хадис менен таразаланат. Мен оюм жакшы эле, пикирим жакшы эле, жаман ойдо кылган жокмун деген нерсе жарабайт. Жакшы ойдо болсо дагы, ихластуу кылып атам десе дагы, бирок амалдын көрүнүшү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө туура келбесе, ал кабыл болбойт. Ушуну эстеп калыңыздар, бул чоң эреже, чоң хадис, өтө зарыл. Болбосо адам канча кыйналып амал кылат, аягында эч нерсе кабыл болбойт. Ихласта баарыңыздар билесиздер, кимде ким бир амалды Аллах үчүн эмес, бул дүйнө үчүн, кайсы бир дүйнөнүн бир кызыкчылыгы үчүн кылган болсо, ал кабыл болбойт. Ошондой эле амалдын дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга окшош болсо, сөз болсун, мейли, ишеним болсун, амал болсун, болбойт, кабыл кылынбайт. Эрежелер болсун, шариатта эрежелер, келишимдер болсун, шариат түзүп бербеген келишимдер негизги чыгып өзүнчө нике маселесинде эркек келип аялга мен сени алгым келип атат десе, тиги макул мен тийгим келип атат десе эле нике жүрүп калабы? Жыныстык катнашып калса зына болот, күнөөкөр болот, Кудай сактасын. Диндеги жок нерсе боло турган болсо, келишимде болобу, ибадатта болобу. Ал адам канчалык жакшы ойдо болдум, мен чарчадым, кыйналып кылдым да, эми муну кылып албадымбы, үйрөнүп албадымбы, жаттап албадымбы, эмне болмок эле, баранча адам айтып койбодубу, андай шылтоо болбойт. Өзү ойлонуп чыгарабы, бирөөнү ээрчийби, молда айтып койду, айырмасы жок. Ал нерсе динде жокпу? Кабыл болбойт. Ал молда өзү жооп берет да акыретте, мен кыла берейин деген үзүрлөр, актануулар жарабайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда бул Бухариде келет, караңыздар. Шурут, келишимдер дагы шарият чейинен чыгып кетип, жок нерсе менен келишип алган болсо, ал келишим дагы жалган, туура эмес болот. Бир колунда бар адамдын алдында кызматчысы болот. Ал кызматчы бойдок эле, жаш, бойго жеткен. Анан баягы кожоюндун аялы менен жыныстык катнашка, зынага барат. Зынага барганда ал нерсе билип калат. Билгенден көзү кармап, баягы кызматчынын ата-энесине алып барат да айтып, мына сенин балаң менин аялым менен ойноштукка, бузук ишке барды. Мунун нерсени кантип жабабыз дегенде, болбосо сенин балаңды мен ташпаранга алам дейт. Жолу ушундай дейт. Жаш бала үйлөнө элек, кызматчы, атасы не кылып берейин, кызматчы десең кызматчы берейин, мал десең мал берейин, баламдын жанын аман алып калайын дейт. Анан 100 кой берет. Ордуна кызматчы берет. Баласын алып калат. Болбосо тиги айтат, балам менин аялым менен жыныстык катнашка барып коюптур, өлүм жазасы кесилет буга. Бергенден кийин баягы киши башка адамдардан сураса, бул кылганың туура эмес го, шариатта эгерде бойго жеткен эркекпи, кызбы, башка бирөө менен жыныстык катнашка, зынага бара турган болсо, ал 100 жолу урулат, урулуп, анан 1 жылга өз жеринен айдалат алыска. Күйөөсү болуп туруп, аялысы болуп турган адам жыныстык катнашка барса, ал ташпаранга алынат, өлүмгө чейин. Сен балаң бул жерде мындайга болбош керек денен, кишиге айтып барат кайра. Бул туура эмес экен го, мен сага кызматчы бергеним, мал бергеним деп, анан экөө талаш тартышып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барат. Арызданышат эки тараптан. Айткандан анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөөнү шариатта өкүмдү чыгарып берет. Жанагы кызматчынын ата-энесине 100 малын, кызматчыны кайтарып берет. Баланы болсо 100 жолу урулат дагы, 1 жыл жеринен айдалат. Ал эми тиги кишинин аялын ташпаранга алат. Малдарын тартып алып туруп кайра ээсине кайтарат. Көрдүңүздөр, бул келишим туура эмес болгондон кийин шариатта жок келишим. Кайра кандай болуп акыбет бүттү. Тиги адамдын аялы өлдү кайра. Бул бала 100 жыл урулуп, анан 1 жылга жеринен айдалды. Бул шариатта түзүлгөн өкүм. Малын кайра кайтарып берди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Күндөрдүн биринде бир адам курбан айтты. Бир адам келип айтат, о Аллахтын элчиси, мен коюмду союп койдум курбанчылыгымды дейт. Намазга чейин. Ал курбанчылык болбой эле жөн эт болуп калды деген да. Болбосо ал сахаба жакшы ниетте ошону адамдарга таркатайын, курбанчылыктын соогун алайын деди. Жарабайт, көрдүңүздөр. Жакшы ниетте болгонун кылган адам актап койбойт. Кимде ким биздин ишибизде жок нерсени кыла турган болсо, ал кайтарылат, кабыл кылынбайт. Аллах кабыл кылбайт. Адам канча чарчаса дагы. Омахма халусат, ниетим туура болсо дагы дейт. Ниети Аллах үчүн болсо дагы. Эмнеге ниетим түз эле, жакшы максатта кылдым, жакшы ойдо кылдым деген сөздөр жарабайт. Кээ бирлер бир зикирлерди таап алат. Муну мынча жолу кылса, мындай пайда болот экен. Анан айтасың, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келиптирби? Келген эмес. Эми зикир деген жакшы да, мен жакшы ойдо кылып атпаймынбы дейт. Зикир кыла берсин, бирок мынча жолу, анан мунун артынан мындай болот экен десе, бул ибадат да. Ибадатка далил керек. Мынча жол кылыш керек, артынан мындай болот деп айтса. Эгерде бул эки шарт болбосо, ихлас жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сүннөтүнө окшошуу болбосо, ал амал бидат болуп танылат. Диндеги жок нерсе болуп, аны кылган адам күнөөкөр болот. Аны ким ээрчий турган болсо, ошолордун күнөөсүнүн баардыгы берки адамга бара берет, кем эместен.
وفيه دليل على أن البدع في الدين كلها مردودة. Мына бул дагы далил, динде жакшы бидат, анан жаман бидат деген жок тугандар. Кейбир адамдар ушинтип, жакшы деле бидат бар, сен жаман бидат бар, бул жакшы бидат деп. Анан далилин кайсы десең, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, кимде бир сунна хасанан тирилген болсо, аны кылган адамдардын соо кемебестен бара берет деген дейт. Ал жерде бидат эмес. Ал диндеги беле бар нерсе болгондо ошол нерсе адамдарда унутулуп баштайт. Диндеги бар нерсе сүннөт деле амалдар. Анан ошону адам жандандырат. Адамдардын арасында мисалы кайрымдуулук азайып кетсе, садака берүү азайып кеткен болсо, ошо биринчилерден болуп адамдарды ойготуп, ошого шыктандырып, мисалы мечит куруу, садака кылуу, жакшы иштер жасоо, суу чыгарып берүү сыяктуу ушундай сооп жакшы амалдарды кылууда биринчилерден болуп адамдарды ойготкон болсо, ошолор калган адамдар ээрчип кыла берсе, соо бара берет биринчи адамга. Анан жакшы бидат, жаман бидат деген жок, пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атпайбы? Фаинна кулла мухтасатин бида. Ар бир жаңылык нерсе бул бидат, диндеги. Ал эми ар бир бидат нерсе бул адашуу. Ал эми бүт ар бир адашуу бул тозокто деп. Бидаттын бүт түрлөрү диндеги. Бидат дегени туура түшүнүү. Жаңылык деселе бул микрофон, же машина нерселер эмес, китеп. Ошол нерсе менен сооп үмүт кылган, ал нерсе менен Аллах Таалага жакындайм деген амал. Ошону айтат, диндеги нерсе. Мына бүгүнкү күндө маулид деп өткөзүшүп атат. Ошону эле сурайлы. Ал жөн элеби же ошонун артынан сооп үмүт кылып атабы? Ушул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылыптырбы? Абу Бакыр кылыптырбы? Умар, Усман, Али, сахабалар жашоодо бирге жашады, сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен. Ошону кылганбы? Албетте кылган эмес. Кылган болсо келет эле бизге. Анан кээ бирлер, сен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман көрөсүңбү? Эмнеге сен кылбайсың? Бир жаңылык ишти кылып, анын артынан пайгамбарды жакшы көрүү деген белги бербейт бул. Бул наоборот пайгамбарды жаман көргөндүн белги. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди жеткизбей койду деген белги. Дин толук пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсе менен гана чектелебиз. Жаңылык нерсени киргизбейбиз. Кимде ким бидат кыла турган болсо, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга акарат келтирген болот. Кадимки динди сен жеткизген жоксуң дегендей. Себеби ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көргөн болсо, ал ээрчийт, ошол менен гана чектелет, ага каршы чыкпайт, динде жаңылык нерсени киргизбейт. Фаман амила бил бида фахуа муптади ва ин лам юхдитха. Кимде ким бир амалды кылып, динде жок болгон болсо, бирөөнү ээрчип кылса дагы ал бидатчы болуп кала берет. Өзү кылбаса, өзү биринчи ошону таппаса дагы. Ва ин ахтатаху амила бихи ман кану qablaka фамадама бид'a фала яжузу лака та'мала бихи. Аны башка бирөөлөр баштап берип койсо дагы, мен муну баштаган жокмун, мен муну тапкан жокмун, мен тек гана ээрчип атам. Анын күнөөсү болсо ошол баштаган адамга барат, мага келбейт деген актануу жарабайт. Ал бидат бойдон кала берет динде. Биринчи тапкан адамга калгандардын күнөөсү көп бара берет. Бирок адам жеке адамга да күнөө жазыла берет, ошол бидатты кылган үчүн. Ошон үчүн алымдар айтат, бул бидат иш шайтанга сүйкүмдүүрөөк жем күнөөдөгө караганда деген. Эмнеге десе, адам бидат кылганда тобо кылбайт. Ал эми күнөө кылган адам билет бул күнөө экенин. Ичинде бушайман болот. Бүгүн болбосо эртең кайтам деген абалда жүрөт. Ал эми бидат кылган адам муну менен Аллах Таалага жакындайм деп ойлойт. Ошон үчүн аны бир күнөө иштеп көрбөйт. Аны диндеги амал муну менен Кудайга жакындайм деп кайтпай жүрүп өтүп кетет. Аллах сактасын. Мисалы, күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутба кылып аткан эле. Хутба кылып атса бир адамды көрүп калат. Ал күнгө ысык, күндүн ысыгында күнгө туруп алган болот. Аны көргөндө сахабалардан сурайт. Эмне бул турат күндө дегенде, бул киши нузур кылыптыр дейт. Нузур деген Аллах Таалам кубада берди. Ысык күндө турам, көлөкөдө турбай, сүйлөбөйм деп. Жана орозо кылган маанабалда. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрук кылат. Сүйлөсүн, көлөкөдө турсун, ал эми орозосун улай берсин дейт. Отурсун, көлөкөдө турсун, сүйлөсүн, ал эми орозосун улай берсин дейт. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерден пайда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам диндеги бар ишин, орозосун калтырды дагы, диндеги жок нерседен барын жокко чыгарды. Ал сүйлөбөйм деди эле, ушинтип сүйлөбөй нузур берүү деген барбы динде? Жок. Күнөө иште диндеги жок нерседе нузур берген болбойт. Күндө турам деп нузур кубада берген. Себеби динде жок, мунун да жокко чыгарды. Мен эч отурбайм, турам деди эле. Жок, отурсун деди, мындай жок. Ал эми орозосун улай берсин деди. Бул жөнөкөй маселе эмес. Бидат деген амал жөнөкөй маселе эмес. Айрым адамдар буга жеңил карайт. Анын оюнда ойлойт, мен жакшы ойдо кылып атам деп. Аллах Таалам наалат айтат. Кимде ким бир бидат ишти кыла турган болсо, мындай адамдарга наалат, периштелерден наалат, Аллах Тааланын, Аллахтын ырайымынан алыстайт деген сөз. Ар бир амал кылган сайын Аллахка жакындабай эле алыстай берет. Бүгүнкү күндө бидаттын түрлөрү көп. Сөздө бидаттар бар, амалдарда бидаттар бар, ибадаттарда, келишимдерде, диндеги жок нерсе, бирок ошону дин деп таанытып алган.
Бул алымдар айтып кеткен. Ушуну кулак салып уксаңыздар, сиздер билип каласыздар кантип айырмалайбыз дегенде бир 6 түрү бар. Ушуга саласыздар. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо жазып алсаңыздар болот. Биринчиси себеп, экинчиси түрү, үчүнчүсү өлчөмү, төртүнчүсү сүрөтү, бешинчиси убакыты, алтынчысы орду. Мына ушул нерселер менен дагы аламал бидат экенин билсе болот. Ушу 6 нерсе менен. Себеп деген кандай түшүнөбүз десе, себеп деген шарият көрсөтүлгөн себеп болуш керек. Муну кандай түшүнөбүз? Шариатта көрсөтүлгөн себеп болуш керек. Сен өзүң таап алган себеп эмес. Мисалы, мечитке кирдиң, бир адам киргенде эле 2 рекет намаз окумайынча отурбайт. Эмнеге, себеп эмнеге десе, ал айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде-ким мечитке кирсе 2 рекет намаз окумайынча отурбасын дейт. Ушул турбай себеп дейт. Көрдүңүзбү, себебин билдик биз. Анан бир адам үйүнө кирип келди. Кирип келип мен 2 рекет намаз окумайча чай ичпейм, сүйлөшпөйм десе. Биз сурайбыз себебин, эмнеге сен десе, мен жөн эле өзүм ушундай кылдым десе болобу? Жок, ал туура эмес. Сенин себебиң туура эмес. Ал диндеги жок себеп. Дарат алды. Себеп аны менен мен намаз окуйм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даражан болуп жүрүүнү жактырган. Себеби бар экен. Мына ушул сыяктуу себеп ошол шариатта көргөзүп берген, коюп берген бир себеби болуш керек. Анан өзү эле таап алган бир нерсе эмес. Түшүндүңүздөр да биринчи. Анан түрү деп коет. Шариатта көрсөтүлгөн амалдын түрүн туура келиши керек. Мисалы, түрү дегенде кандай? Курбанчылык бар. Курбанчылыкта уйду сойсо болот, койду сойсо болот, туурабы? Төнү сойсо болот. Бирок бирөө келди дагы, мен жакшыраак союнчу деп жылкыны союп салды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берген, жылкы курбанчылыкка жарабайт. Мен акчам көп. Бирөө мен акчам жок деп тоок союп салды. Болобу курбанчылыкка? Болбойт. Эмнеге? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берген түргө окшошкон жок, дал келген жок. Мына себеби да бар, түрү да бар, бүндө да. Бирөө үндүк союп койду, бирөө кас союп койду. Бул түрү туура келген жок. Ошондой эле өлчөмү да туура келиш керек. Мисалы 5 маал намазды бирөө 6 маал окуп койду. Шам намазы 3 рекет, аны не кылды? Кой мен жупсан кылайынчы деп 4 рекет окуп койду. Эмне болмок эле? Намаздын аягында 33 жол субханалла, 33 жол альхамдулилла, 33 жол Аллаху акбар болсо, эч нерсе болбойт. Мен 300 жол кылып коеюнчу намаздайын дайыма. Болобу? Болбойт. Ал эми жалпы мындай өзүнчө зикир кылып берсеңиз, кааласа миллион кылыңыз. Бирок ушуну миллион кылыш керек, бул учурда кылыш керек десе, бул туура эмес. Өлчөмү туура болуш керек. Төртүнчү сүрөт. Мисалы, адам намазда биринчи рүкү кылат, анан барып сажда кылат. Намазга турду, Фатиханы окуду да түз эле саждага кетип калды. Анан кайра туруп рүкү кылды. Болбойт да, биринчи рүкү кылыш керек да деп келет. Анан сурайсың, эмнеге десең, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип үйрөткөн дейт. Биринчи салаватты айтып, анан аттахиятты айтып, салам берип коюп, кайра туруп алып, Фатиханы окуп. Болобу? Болбойт. Сүрөтү окшош болуш керек, бесе болбойт. Дарат алганда келип биринчи бутту жууп, анан барып бетти жууп, анан оозуна суу алып, мурдуна алып, анан бүтүп койсо болобу? Сүрөтү дал келген жок. Андай дарат, андай намаз кабыл болбойт, баарыбыз билебиз. Бешинчиси убакыты. Мисалы, кээ бир учурларда намаз окуган болбойт. Күн чыгып атканда, күн ортодо турганда, күн батып атканда намазы кабыл болбойт мындай учурда. Бул бидат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп бербеген учурда. 5 маал намазды жыйнап бирөө эле окуп койсо болот, кечинде куптанда деп бирөө чык. Ниетиң жакшы да, эч нерсе болбойт. Сен этек кири келгенде деле окуй бер десе болобу? Эмнеге десе, жок, бул динде болбойт да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Арам дейт. Мына ошондой эле бидаттагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп бербеген нерсени кылуу арам. Алтынчысы орду. Орду туура келиш керек дегени. Мисалы, ажылыкка атай жер артып, алыс жака Меккеге барабыз. Алыс жака барып эле коелу, ошончо акча коротуп эле коелу, өзүбүздүн жерибизде эле ажылык кыла берейли десе болобу? Бирөө барып, мен мечитти тикаф кылбайм, үйдө эле кыла берейин. Мечитке барып 27 сооп албай эле мен үйдөн эле намаз окуй берейин. Ошондой эле соопту алам десе. Болобу? Болбойт мына. Ушунун баардыгына макул да адамдар. Дагы бир кайталап коеюн. Биринчи себеп, экинчиси түрү, үчүнчүсү өлчөмү, төртүнчүсү сүрөтү, бешинчиси убакыты, алтынчысы орду. Бул 6 учур менен бидатты билсе болот. Кайсы шариатка дал келишин, келбешин аныктаган алымдар түзүп койгон. Элестетиңиздер, динде 3 хадис бар. Бири жанагы иннамал амал бинният өттүк муну, ички амалдарга тараса. Ал эми бул хадис сырткы амалдарга. Ошон үчүн туугандар, сак болуңуздар, сураңыздар, тактаңыздар. Азыр YouTube-ун ачсаң, бул дуаны окусаң бай болуп кетесиң дейт. Могу зикирди мынча жол кылсаң далили жок. Анан адамдар шундук аны багыштар ишенип карапайым окушуп атат. Аны таркаткан адам биринчиден бидат ишти кылып атат. Экинчиден адамдарды адаштырып атат. Үчүнчүдөн
ошону канча адамдар бөлүшкөн болсо күнөөсү кем эместен ошол адамга бара берет. Төртүнчүдөн ошол адам монетизация иштетип алып акча табат экен. Ошол тапкан акчасы арам болот. Ушундайлар чыгып атат. Диндеги жок нерсени тактабай, билбей, аныктабай бөлүшүү. Мен ниетим жакшы, мен баштаган жокмун деген ал суу кечпеген, ал актануусу жарабаган нерсе. Бул улуу чоң хадис туугандар. Түшүнүп алыңыздар. Ихлассыз амал кабыл болбогондой эле сүннөткө пайгамбар саллаллаху амалдын сырткы көрүнүшү шайкеш дал келмейинче кабыл болбойт. Канчалык жакшы ниетте кылсаңыз да, бирөөнү ээрчисеңиз да, ал өзү жооп берет, менин ишим жок, кыла берем деген болбойт. Такташ керек, сураш керек. Алдан болбосо башкадан сураңыз. Ушунча зикир айт деген барбы? Ушундай сөз келгенби? Ушул айтыш керекпи? Сөздө болобу, амалда болобу? Даиф хадистер, диндеги жок нерселер бүгүнкү күндө сот тармактарда таркалып атат. Диндеги жок. Түшүнүп алыңыздар, жана кээ бир айтып атпайбы? Далил бар, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Ман санна суннатан хасана фаамила биха". Кимде ким бир жакшы бир сүннөттү кылган болсо, анан аны ким кылган болсо сол кемеби бара берет деген. Бул диндеги бар нерсе унутулуп калат адамдарда. Анан ошону беничилерден болуп кайра жандандырып, эскертип, адамдарга ойготуп, кайра адамдар ошону улап баштайт. Ошол нерсени айтылып атат. Ал эми жок, диндеги жок нерсе эмес. Бул хадистин окуясы ошо Мудар деген уруулары ачкачылыктан бир аз кыйынчылык болуп пайгамбар саллаллаху алейхи келип айтат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи намаз бүткөндөн кийин адамдарды баян кылып, насаат кылып, ыймандарын ойготуп чакырат. Анан адамдар ошол жерден бири тамагын алып келип баштайт, бири кийимин, бири акчасын алып келип үйлүп калат. Анан ошондо ушул хадисти айткан. Ким бирөөнү көрүп ээрчип баштайт да, бирөө шакегин коет, бирөө дагы бир акчасын көрүп, анан аны көрүп башкалар дагы жакшылык иштен мен да жарышайын деп умтулат. Садака бар да, динде бар. Эми диндеги жок нерсени кыла турган болсо, сооп таппайт, күнөө табат, Аллахтын ырайымынан айдалат. Анан да эң жаман жери, ошону ким кылса артынан сооп эмес, күнөө, ошол адамга күнөө барып баштайт. Бирдеке десең эле, эми бул эмнеси бар, жакшы ойдо кылып атам да, жүрөгүм таза, оюм таза деген нерсенин баардыгы актабайт. Түшүнүп алсаңыздар эле болду. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху тааала ала хайри халкихи ва ала